Gaz da otun. Assalamu alaikum tuğanдар. Sizlerge bir жақсы кеңеш айтайын. İnternetten aldım. Ot жаққанда ертең менен. Құрғақ отын издеп, балта менен ичкертип жарып, эме кылып атпайсыңарбы? Газета, кардон жагыпчы. Ошогон момундай кыласыңар. Бензин, могу самын кир жууган. 26 сом турат. Bir samını alıp turup элем, onun içine bıçak menен tuğrap salıp üstüne 200 gram benzin koyasыңар. Анан мынтип. Onda kişiler yemin kopun. Kim koy? Mынтип сыгып koyasыңар. Эртең менен үйгө кол тойгон чоң отундардан салып эле, суу отундардан беле ичегилеп эле, кургак отун издебей эле салып мындан сыгып туруп, шире бер шашылка. Мындай жагасыңар да. Мындай четине не тип аягынан биягынан эме. Папа. Моягынан жагасыңар, көрдүңбү? Ana mintip jagıp koyasыңар. Şamal болот эте. Mintip jagıp koysaңар, печканын içine salıp. Su otun kүйө берет. Бул кечке күйөт, долго. Болду бир 10 мүнөттөй жөн эле күйөт. Свет өчүп калганда да айт. Ana печканын оозун ачып жаап, үйүңөр акталган болот. Акталган үйдүн баарын түтөтүп, убара болбой, газета салып, кардон жагып, кургак отун ичегилебей эле, мына мындай эле баклажкага самынды туурап саласыңар, бычак менен эле. Самынын арзаны эле. Бир самын могу, болом, акын. Бир самын могу баклажка толот. Анан 200 грамм үстүнө бензин куюп коесуңар. Минтип туруп, анан суу отундун үстүнө эле сыгасыңар дагы. Ширеңке чагып койсоңор, жөн тутанат мешиңер, убара болбойсуңар. Кечке күйөт бул отун. Евро ремонт болгон үйлөрдү тиги түтүн ыш кылып, капкара кылбай, бир эле саласыңар, эшигин жаап койсоңор болду. Күйө берет. Муну деле мен өз акылым менен ойлоп тапкан жокмун. Интернеттен алдым. İnternette bireler ушинтип жагат экен. Попробовать этип көрсөм сонун экен. Чоң кол тойгон отундардан печкага саласыңар. Тигини шыбайсыңар. Тигини